Ковид жуктургандар көбөйсө Бишкекке чектөөлөр киргизилет. Бишкекте эпидемиологиялык кырдаал начарлап кетсе, бийлик базарлар менен супермаркеттердин иш күнүн кыскартат. Бул тууралуу Санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Айнагүл Рыскулбекова билдирди. Ал мындай суроого Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн жыйында жооп берген. Эгер абал курчуй турган болсо, биринчи кезекте өнөр жай жана азык-түлүк базарлары, ошондой эле супермаркеттердин иш күнү кыскартылат. Мындан тышкары адамдар ортосундагы байланышты азайтып, оорунун жайылышын алдын алабыз. Бул жерде кеп жумушту токтотуп салуу тууралуу эмес, иш күндү кыскартуу жөнүндө болуп жатат, деди Рыскулбекова. Ушул эле брифингде 1 апрелде балдар кандай окуй тургандыгы да айтылат. Булак Осмон, Чекит Медиа. Айтыкеев, Ташиев баарын шуруга тизгендей түшүндүрүп берди. Адилет Айтыкеев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ташкентке болгон сапары боюнча төмөнкүдөй билдирүү калтырды. Чек ара маселеси менен ойнобогула, диванда чалкалап жатып алып, чек араны өзүңөрдүн сасык популизмге колдонбогула. Бул жыйынтык жылдар бою сүйлөшүлүп келген аракеттердин натыйжасы. Ташиев баарын шуруга тизгендей түшүндүрүп берди. Акыры бир бийлик ушул маселени өз мойнуна алып, тобокелчиликке барды. Эми бул байкуштарды эртең жер сатты деп жалган жалаага кабылышат. Ошого карабастан чечкиндүү кадамга баргандарына чоң рахмат. Ушундай эле чек ара маселесин кол жоолук кылып, беттерине кармап чыккан оппозиция 2008-жылы түпкө чейин барып, айкырык салган. Арадан 2 жыл өтпөй ошолору толугу менен убактылуу өкмөт аталып, бийликти колго алышты. Бирок бирөө да Назарбаевке барып, бауырым, бизге Манастан калган каркыраны бериңиз дегенге жарашкан жок. Анткени аларга каркыра эптебелге жагып, Бакиевдин бийликти тартып алуу үчүн гана керек болгон. Эгерде алар чек араны жакшы билгенде, Таластагы Көксай айылына барып, ошол жерден казактарга берилген 4,5 миң гектардын маселесин дагы көтөрүшмөк. Бирок аларды чек ара маселеси кызыктырбайт. Мына ушундай сасык саясатты мамлекеттик маанилүү иштерге айырбаш табагыла. Булак Ракурс, Чекит Кейджи. Чек ара маселеси акыры барып, эки өлкө бир пикирге келип, кеңешип, кептешип чечилиши керек болчу да. Болбосо чек арада жашагандар өзбектер менен күндө кырылышып, бийликке даттанбай жөн жашашыңар керек эле. Минтип кой, тигинтип кой дейсиңер. Мейли, ошентип койсун деп койсун. Эмне кыргыздар эле акылдуу, өзбектер жиндиби? Силер кандай десеңер ошого макул болгудай. Силер бул жер биздики болчу, ал жер биздики болчу десеңер эле, ооба, ме алып кой алтыным, дейби? Өзбектериң да өздөрүнүн таламын талашып, жок, андай эмес, мындай дейт. Алар да азыр кууду биздей ызылдап жатышыптыр ичара. Жапаров бизди отургузуп кетти, Каримов бербеген жерди Мирзиёев берип салды деп. Ошондуктан эки тараптуу калыс келишим түзүлүшү керек болчу. Оз эки келишимдер 100% бир пикирге келип чечилгени менен дале кагаз жүзүндө эч бир нерсе ишке аша элек. Дагы далай сүйлөшүүлөр болот, анан барып чечилет. Ошол эле жерлерди 49 жылга берип салдыңар, качан кайрып алаарыбыз белгисиз деп Ибрагим Жунусов 2008-жылы эле өкүрүп чыкпады эле. Оозуңарга талкан сугунуп алгансып, ошондо эмне унчукпайсыңар? Чыкпайт белеңер. Ибрагим Жунусовду алдыңарга салып алып, азыр эми бир пикирге келе албайсыңарбы? Анда күндө бир видео жүктөп, эй Жапаров, чек араны чечкин дебей жөн жашагыла. Ага да болбосоңор, жер талашып өзбектерге согуш ачалы анча болду. Азыркы обужок постторду жүктөп жаткан ажы кыздарды алдыңарга салып барып, өзбектер менен согушуп келгиле. Биз Үңкүртөө дегенде өзбектер Уңгартоо дейт экен. Кыргыз кандай биздики десе, өзбек деле ошентип биздики дейт экен. Эмне кылуу керек эми? Ошондуктан бир да бийлик бул баш ооруткан ызычууга жологон эмес да. Жаным тынч жата берейин деп. Акыры кимдир бирөө чечкиндүү кадам жасап, тобокелге баруу керек болчу да, туурабы? Жок дей турган болсоңор, анда жата бергиле атышып. Бирок согушуп жаткан видеоңорду жүктөп, чек араны чечкин деп даттанып, бүтүндөй элдин тынчын албай, өз ара чурулдай бергиле. Даттанбагыла. Бактыгүл Иманбек кызы. Артем Новиков тапшырманы аткарбаган министрин зекиди. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Саламаттык сактоо министрлигине республикалык штаб берген бир катар тапшырмаларды аткарбай жатканына нааразы болду. 24 мартта Новиков өкмөттө жыйын өткөрүп, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу министрликке бир катар тапшырмаларды берген.
Саламаттыкты сактоо министрлиги республикалык штаб берген бир катар тапшырмаларды аткарбай жатат. Ведомство биринчи кезекте медицина мекемелеринин дары-дармек, коргонуучу каражат жабдуу менен камсыздалышын көзөмөлдөшү керек. Министрлик мындай ишти үзгүлтүүгө учуратпай жасап турушу шарт. Бул күн сайын жасалчу иш. Штаб мындай тапшырмаларды сөзсүз айтып турушу керекпи? Көңүл кош мамиле жасабагыла. Ар бир жетекчиден жоопкерчиликти сезүүсүн өтүнөм. Былтыркы каргашада келтирилген кемчиликтерден сабак алалы, деди Новиков. Биринчи вице-премьер саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги оорулардын көбөйүшү ыктымалдуулугунан улам медицина мекемелеринин даярдыгын дайым текшерип турушу шарт экенин кошумчалаган. Булак Назарньюз чекиткейи. Жыргалбек Касаболотов: так силер күнөөлүүсүңөр даканцалар. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстан Нарын дарыясына курулуучу Камбар-Ата-1 гидроэлектростанциясына байланыштуу биргелешкен аракеттерин баштаган. Эки өлкө лидерлери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев кести чогуу куруу боюнча келишимге Кыргыз президенти Ташкентке барган учурда жетишкен. Бул жагдай коомчулукта түрдүүчө талкууланып жатат. Камбар-Ата-1 электростанциясы Токтогул кесине караганда электрди көп чыгара турган долбоору болоору айтылган. Буга карата журналист, котормочу жана аналитик Жыргалбек Касаболотов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына төмөндөгүдөй пикирин жазып чыкты. Эй жетеси жоктор, так ушул суу сактаган үчүн, дагы ушундай талаш жерлер үчүн тартышып келбеди беле делегация. Күрөш болгон үчүн жылдап созулуп келген да, болбосо жыгылып берип басып кеткенди иттин уулу байгара деле билет болчу. Менчик укугун бергенден кийин ал жер эми өзбектики болуп калат. Аны кантип оңдойсуң эми? Чогуу пайдаланалы дегени, ал эшеги ылайдан өткүчү эле, андан кийин аскерин киргизип алса так сен күнөөлүү болосуң. Алдатып жетип келгенден кийин 100% чечтик деп дардаңдагандын кимге кереги бар? Ушунун баарына так силер күнөөлүүсүңөр, даканцалар, так силер. Ушуларды алып келген силер күнөөлүүсүңөр. Эми эч нерсеге шылтай албайсыңар. Күнөөңөр тоодой. Айтса болбой ажылдап беттен алып келдиңер. Мына эми кылыгыңардын натыйжасын көрүп жаткыла. Атаганат өлүм жазасы жок да. Болбосо бирден кармап атууга кетирсе жарашат баарыңарда. Булак анонс чекиткейи. Жегич Ахматбек Гелдибеков саясатта таасир жаратуу үчүн жанталашууда. Эми Ахматбек Гелдибеков эски досу Садыр Жапаровдун ишине тоскоол болбой, тек гана олтурабы деп ойлосок, тескерисинче ар кандай оюндарды жүргүзүп, баягы кууланмай жоруктарын баштаптыр. Учурда шаардык жана жергиликтүү кеңештерге өз адамдарын өткөзүү үчүн бир топ партияларга тыгып, таасирин арттыруу үчүн катуу иштеп атканын эшиттик. Президент Садыр Жапаров убагында Ахматбек Гелдибековдун жегиштигин шаардана кылган. 2010 ата журт партиясына казак туугандардан колдоо иретинде 3 миллион доллар келсе, аны Гелдибеков бүкүлү жутуп, сиңирип кеткенин кантесиңер. Дал ушул фактыны Садыр Жапаров китебинде ачык эле жазган. Ушундай адам саясаттан жыдыганына, коррупцияга айыпталуу менен соттолгонуна карабай, кайрадан жулкунуп атса, түштүк кланында лидерге айланууга ашыкса, акыл эспүү адамдар баш чайкашууда. Анан дагы Текебаев менен чабышам деп коет. Биринчи анын тырмагына тең келебе? Ушул жагын ойлонбойт да. Өзүн ашкерей жогору сезет, текеберленет. Бирок өзөгү жок экени маалым эмеспи? Натыйжада Садыр Жапаров сатып кеткен Ахматбек Гелдибековду жанына жуутпай койгон соң, ар кандай амалдар менен саясатта оюнчу катары өнөрүн көргөзүүгө ашыгууда. Анга түшпөйбү? Булак Азия Ньюс гезити. Белгилүү өзбек актеру 73 жашында кыйла жаш кызга үйлөндү. Өзбекстандын белгилүү актеру Убайдулла Омон 73 жашында үйлөндү. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, анын тою 22 мартта Бухара шаарында өткөн. Анын жубайы өзүнүн 29 жашка кичине жана мугалим болуп эмгектенет. Омон менен баш кошуп жаткан Нилуфар Шерова алгачкы жолу турмушка чыгып жатат. Омондун биринчи жубайы 2018 каза болгон. Булак медиа центр чекиткейи. Баркыңды билбегенге бааңды түшүрбө. Устаттан 5 кеңеш. Төмөндөгү 5 кеңеш сиздин жашооңузга сөзсүз оң таасирин тийгизет. Андыктан аны туура колдонуңуз. Биринчи, бул турмушта адам адамдын баркын жоготкондон кийин билет. Ошол себептен баркыңды билбеген адамга бааңды түшүрбө.
эмне гана кылба, баары бир баркыңды билип кадырыңды түшүнбөйт. Экинчи, качандыр бир кезде ким бирөөнү сүйүп калсаң, бирок ал сени жактырбаса, анын артынан сандала чуркап убара болбо. Ал баары бир сенин сүйүүңдү кадырлабайт, сезимиң менен ойноп, колдонуп да кетиши мүмкүн. Ошол себептен сен сүйгөн адамды тандасаң кор болбойсуң. Үчүнчү, эринчек болбо. Эринчек адам эч качан ийгиликке жете албайт. Төртүнчү, баласаак болбо. Үстүңө үйрүлө түшүп, канатыңа көп калкалай бербе. Анта берсең кийин көз каранды болуп, көп нерсеге муктаж болуп калат. Жашынан өз алдынча жана ийкемдүү болгонго үйрөт. Бешинчи, иштин жайын билбей туруп тез бүтүм чыгарба. Ар дайым сабырдуу, токтоо бол. Бул сени тоодой балээлерден куткарат. Булак Айбек Нур, Чекиткей эже.